Assalomu alaykum agayın. Mına kechki paytda chiqib olib, parkimizda salamlashib atamiz. Ulug' Manasda aytilganday, o'shoga ünдөш keyinki maqal laqablarimiz tele var. Ölbeyin desem, öleyin desem can tattı, ölbeyin desem burmalaganda turmuş katuda. Ölbeyin desem turmuş katı günden günge. Bizdin alamga salıştırmalı, keng alamga, kichkintoy Alatoobuzda, mamleketibizde, Kırgızstanımızda ne degen şumduklu okuyalar baştan geçirip atабыз. Ulam ümit janat, kayra öçöt. Mına ötkönde bir biйликтин экинчи дыханиясы açılгандай болуп мени bir сүйүнтү чынында. Биринчиси президентибиз Садыр Жапаровдун Ленин районунан ЖК депутаттарынан, жогорку кеңештин депутаттарына аттанган талапкерлер менен жолуккандагы сөзү бул абдан мени шыктандырган, чынын айтуу керек. Эми мына жакшы бир бул мурдагы президенттерге караганда мына элге жакын деп акыйкат так айтып атат. Акыйкат шайлоо болот экен деп, ошондо созолонуп Шайлдабекова эжекебиз жанында отурду эле, шайлоокон баш тийкеп коюп. Бирок биз күткөндөгүдөй президент айткандагыдай шайлоо болгон жок, ачык айтып, кыска айтканда. Шайлоонун шармандасы чыкты десек болот да бүгүн. Ушул бир райондон шайлоону өткөрө албай атабыз. 17% шайлоочу катышты деген бул тарыхта жок. Бул ошоган илегитимдүү эги болуп туруп ошо Ниязалиева шайланып кетсин деп коелу. Ошол илегитимдүү шайлоочу депутат боло алабы ошол? Мындай эле жөнөкөй суроону айтчу. 13% катышса, анын жарымынан жарымы 6000 араң салса, эми макул деп коелу. Ошол Ниязалиева мына эми жанагыдай орусча айтканда подкуп менен айраны чыгып атат. Ошо шайлоо күнү Шайлдабекова, шайлоокомдун төрайымы, шайлоо таза өттү деп отчет берген. Мен өз кулагым менен телевизордон уктум эле да. Кана шайлоо өткөнү Шайлдабекова. Сиз шайлоонун бүт талканын чыгаргансыз, 20-жылы талканын чыгаргансыз. Жээнбековдарды миллиондорду алып келип, жырайым миллиондорду алып келип, ошондо эле сизди камаш керек болчу. Анан азыр түшүнбөйм мен президент бул кишини эмнеге эркелетип алып жүргөнүн. Мына шайлоонун бүткүл дүйнөгө айраны чыкты да, биздин алакандай Кыргызстандагы бир райондун шайлоосун өткөрө албай атабыз. Элдик шайлоо ушуга жетти. 13% катышып атат. Бул адамдардын, орусча айтканда граждандардын, жарандарынын бийликке ишеними кеткени деген, нөлгө түштү деген сөз да. Ушунчалык кайдыгерликке келди кыргыздар. Көрдүңүзбү? Ким шайланса ошо болсун деп калды уже. Муну Шайлдабекованы, ошол Ниязалиеваны ким болсо, экөөнү тең жоопко тартыш керек. Ансыз президенттин айткан сөзү жалганга чыгып калат, эртең эл ишенбей калат. Мен чоң үмүт байладым эле ушу президент мына экинчи дыхания. Экинчи дыханиянын да бир себеби мына биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү өткөндөгү. Бул да мени чоң үмүт байландырды эле. Ал өзүнчө сөздөйлү. Ал өзүнчө келели ага чейин. Мына шайлоодон кийинки биздин акыбалыбыз эмне болду? Бүткүл дүйнөгө шерменде болдук. Кайталап айталы туугандар. Муну майда чүйдө эле олтурбайлы. Буну абдан буга чоң маани берип, жыйынтык чыкпайынча бул эл ишенбей калды бийликке. Бул бир. Экинчи, ошол Камчыбек Ташиев мырзага мен таштай өмүр тилейт элем, ден соолук тилейт элем. Эгер айткан сөзүндө турса. Экинчи, биринчи этап бүттү, коррупция менен күрөшүүнүн экинчи этабы башталды деди. Бирок башталганда экинчи этабы катуу болот деген сөздү айтты да. Катуу болсо, катуу болот деген нертеси кайра эле ошол паракорчулук менен кайра эле кармалып атат, кайра эле кайталанып атат. Муну эми тамырынан жулуу керек. Ташиев мырза тамырынан жулбаса, ошого өмүр, ден соолук. Анда тете 30 жылда Акаевдин башталганынан бери, Акаев бийлигинин башталышынан тартып башташ керек анда. Ошол кездеги тыйынга сатылып кеткен, тыйынга менчиктештирилип кеткен, эмне деген имараттар, эмне деген байлык, нарын деген ресторан, койчу. Эмне деген тыйын болуп кеткен баары. Элдин мүлкү. Көрдүңүзбү? Бүгүн Ош базарына барсаң, эл 50 сомдук жанагы тапичка алып ошого очередке туруп атат. Бечара эл, 50 сомдук Кытайдын шмоткасын алып турат.
мына ел. А эми биздин менчиктештирип алган качкан байларыбыз Америкада бар өзүнчө, ал жерде өзүнчө алар топ болуп жыйын түсүп алыптыр деп угуп атам. Шерине жашайт экен, Шадиев баш болуп. Америкага качып кетип байлардын баары. Мына. Эми илгери дагы эле илгерикке келебиз да. Илгери Нарын обком биринчи секретары абдан катаал обком биринчи секретары болгон Матен Сыдыков жөнүндө көп эле айтып жүрөм мен. Ал киши айтчу. Эртең мына жерге баланча башкарма же баланча райком биринчи секретары сиз жөнүндө жаман сөз болуп атат. Эртең мына жерге парт билетиңизди столдун үстүнө коюп коесуз дечү. А иши бүттү кода кечекте эле. Ал эртесинде эле 3-чү күнү, 4-чү күнү анан айлар жылдар өтүп эле эч нерсе болчу эмес. Негедир ошол шектүү деген башкармалар, райком секретарлар ордунда калчу да. Анан сөз жүрчү. Ал келип түн ичинде Матен Сыдыковго салам айтыптыр дегенчи. Мына ошо сыяктуу болбош керек. Мына мындай коррупцияга каршы күрөш айтылбай башташ керек эле. Абдан бизде эми алакандай элбиз. Дайын ким жеген, ким алган, мен деле айтып бере алам аны алакандай Кыргызстандын. Жөн эле журналист катары. Шектүүлөрүн мен эле айтып берем, эртең текшерсеңер ошо кишиден шек чыгат сөзсүз түрдө. Анда биздин 30 жылдык тарыхты казуу керек. Жок дегенде иллюстрация кылуу керек. Ошолордун урук туугандары кызматка келбегидей болуш керек. Бүгүн ак үйдү ошол эле байлардын, ошол эле коррупционерлердин, ошол эле үлкөндөрдүн балдары тегеректеп иштеп жүрөт. Чоң кызматтарда кассаң, изилдесең, биографиясын карасаң, жалаң ошол шектүүлөрдүн балдары, укум тукуму жек жааттар иштейт экен. Бул жөнөкөй эле көзгө көрүнүп турат туугандар. Анан биз кантип оңолобуз? Эми бүгүн бир кызык спектакль болду. Трагикомедия деп койсо болот да. Мына мен курултай жөнүндө көптөн бери эле какшап келатам, Курултай деп мына биздин президентти эми ал кишини ишендиришти. Бул эски болбогон бир шалдыраган чийнен алып келип киргизди эле. Бүгүн ошонун айраны чыкты. Бүгүн ошонун ана башы Чолпонбой Абыкеев эмне деп алып беттирди? Мына биздин жогорку кеңештин сессиясында, комитетинде. Мындай деп атат. Кыскартып айтканда, Кудайыбыз сактасын, төңкөрүш болуп кетсе, баары качып кетет экен бул бийлик бутактары. Ошон үчүн биз курултайды ошон үчүн түзүп атабыз. Ошо курултайчылар келип чогулуп, анан качып кеткен бийлик бутактарынан ошол курултайчылар гана ишенимдүү бутак болуп кала алат экен. Демек ошолор гана президентти аныктайт экен. Качып кетсе кокустан, ошолор гана жана бийликти аныктай алат экен. Мына Абыкеевдин бүгүн баягы Манастын көрүн касып алтын касам деп бир балп беттерди эле, экинчи балп беттирген максат ушул. Мына урматтуу эл журт, курултай деп биз жек көрүнүп, бийликке да жек көрүнүп айтып келдик эле. Мына Абыкеев мырза өзүнүн оюн бүгүн айран кылды, шардана кылды. Эртең курултай кайсы президент болсо да ноктолой алат экен. Кайсы бийлик болсо да ноктолоп жетелеп алууга курултай ошондой статус алган атат, укук алган кел атыптыр да, кыскасы. Мына ошонун өткөндөгү качкын президент Бакиевден берки Кошалиев дагы интервью алганда эле ошентип айтпадык беле. Мына ушундай биздин кичинекей мамлекетте трагикомедиялар жүрүп атат. Чоң күрөштөр жүрүп атат. Бул жерде биз курсубузду ушу аныктай турган учурлар келди. Азыркы бийлик жанагы президент дагы баягы Ленин районундагы жолугушуусуна мына Камчыбек Ташиев мырза дагы айткан сөздөрүнө эми ишке ашыра турган жаңы курстарга чыга турган мезгил келди. Болбосо биздин алакандай мамлекетте ушундай ээн ооз жалаң жанагы ушак менен жалаң эле ушул тиги алып сатарлык менен жашап калдык. Башка эч бир дөөлөт, нарк, касиет калбай баратат туугандар. Бул жаныбыз күйгөндөн айтып атабыз. Мына бүгүн мен Ош базарына барып келдим. 1 жылдан бери бара эле келем. Кымыз ичейин деп, кымыз чыгып калгандыр деп барсам, эмне болуп атат Ош базары? Ош базары баягыдан да жаман антисанитариялык акыбалга келиптир. Ыплас. Мэрия, урматтуу Эмил Абдыкадыров канча акча атабыз? Ушул Ош базарына барып койчучу, бир барып койгулачы. Үлкөндөр, Ош базары бүгүн Кыргызстандын өңү, түзү, образы. Мындан бир 20 жыл мурда жаздым эле мен. Ош базары оңолгондо Кыргызстан оңолот деп. Мына ушул чындык экен. Мен ушул
пайгамбарда эле жазып турмун дедим азыр. Ош базары оңолгондо Кыргызстан оңолот. Бүгүн Ош базары барсаңар, эмне ичип жеп атканы, элдин кийип атканы Кытайдын шмоткасы менен тамага шундай аралашып калыптыр. Мына синтетика кана кайдан чыгып атат биздин мынагы ооруканаларга кезекке турган оорулуулар, оорунун көп түрү кайдан чыгып атат? Балдар иштен төрөлбөй атып ооруп атат. Мына ушунун баары синтетика менен жанагы ыпыр-сыпыр менен тамак ашын аралашып калганынан. Эмне болор эл мындай эле боткога айланып калганынан. Бул жаныбыз күйгөндөн айтып атабыз. Ушуларга чапчаң иштерди жазуу керек. Башка жол жок бизде. Ошон үчүн президентти дагы, ошол Камчыбек Ташиевди дагы үмүт байлап айтабыз. Дагы да бир жолу. Ошол экинчи дыханияңар ачылып, ошол ишти бир тестетип жасай турган учур келди. Болбосо акыбал кыйын. Эмне кылабыз? Дагы да жакшы тилек менен мына күн батып баратат. Улуу жараткан жаңы күн кайрадан жакшы bir жарык нур, жарык түс, жарык тилек менен чыкканга насип этсин бизди. Аманчылык болсун.